Ата баласын урушуп жатканда апасы келип болушса, ата баласын жаман болсун дебейт да, ушул апанын болушканы туурабы туура эмеспи дейт. Эми бул келип эле тарыхый китептерди окубагандыктан, макал лакаптарга маани бербегендиктен, салт санага маани бербегендиктен, же болбосо ушулардын баарын жеңилдетип жазылган китептер бар. Бизге сунуштайынчы. Эгер шаарда турсаңыз, шаарда алып аласыз, шаарда айылда туруп калсаңыз, эгер шаарда турбай, таксисттерге бир аз тыйынын кошумчалай берсеңиз, алар келип сатып алып, квитанциясы менен берет. Мисалы, Централь мечиттин айланаларында бар, Ош жактагы мечиттердин айланаларында бар, чоң-чоң мечиттин айланаларында сатылат. Же болбосо Дилазык басмакананын бул хаус деген дүкөндөрү бар, мисалы да. Ошолорду секин жазып, акырын алдырып алсаңыз болот. Балага тарбия берүүдөгү адашуулар, балага туура эмес тарбия берүү жолдору, толтура сонун китептер чыгып атат. Хадича, Айша энебиз жөнүндө жазылган, Хадича энебиз жөнүндө жазылган сонун китептер, Фатима энебиз тууралуу жазылган китептер бар. Ошолорду ар бир аял киши, ар бир эркек киши деле окуп кое бериш керек. Эмне үчүн? Эртең кызыңызды мыкты эне деген мындай болот. Аялдардын китеби мен эмнеге окумак элем деп ой келиши мүмкүн бизге. Жок, окуш керек. Ана Мээрим пайгамбар Мухаммад деп коет, пайгамбардын өмүр баянын. Пайгамбардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын, пайгамбарлардын өмүр баянын терең окумайынча биз адам болуп төлөлгөн соң, айбан болбой, адам бойдон калуу үчүн ушу пайгамбарлардын өмүр баянын, сахабалардын өмүр баянын окумайынча биз эч качан калыптанбайт экенбиз. Анан кийин атабыздан келаткан тарыхый китептерди окусак, өзүбүздөн өзү жумшарып, жөнөкөйлөнүп, кылган ишибиз бийик болуп, сүйлөгөнүбүз жөнөкөй болот. А бүгүнкү күндө эмне болуп атат? Сүйлөгөнүбүз асмандан сүйлөйбүз. Бизде эмне деп койчу эле, тим эле Фрунзеден сүйлөйт, Москвадан сүйлөйт деп койчу эле илгери. Баягы героздордун баарын. Ошондой болуп калбашыбыз керек. Ана бүгүнкү күндө мисалы 365 күнгө сахабалардын эскерүүлөрү деген сонун китеп чыккан. Ал сахаба десеңиз ойлогоңуз, жанагындай 5-6 барактан 5-6 жок. Бир беттен эле кете берет. Ар бир беттен күнүнө бир сахабанын өмүр баяны. Балдарыңызга окуп берип, уктап жатат да мындайдан. Бүгүн бул сахабаны айтып берейин деп силерге сөз бергенме деп туруп, акырын айтып бериңиз, кайраларды айттырыңыз, кайра сиз айтып бериңиз. Ушинтип балдар менен көбүрөөк маектесеңиз, Кудай буйрса балаңыз эмне болот? Алдыга көздөй умтулат. Келип эле көкмесиң, айбансың, сен билбейсиң, эчтеке болбойт мындай. Балдарды сорттоп, басынтып, маанайын, деңгээлин түшүрө турган сөздөр менен урушпаш керек негизи. Баланы өстүрүш керек. Мисалы, колуна бычак алып алса, алып кел деп бычакты жулуп алыш керек эмес да. Колуна эмнени жакшы көрөт? Печенье жакшы көрөбү, конфет жакшы көрөбү, шоколад жакшы көрөбү? Ошону сунуштай алыш керек. Муну аласыңбы деп айталып, 2 жаш, 3 жашар бала. Бычакты тиштейт экен да, эмнени алат? Конфет алат. Деген алып койсо экен. Ошол сыяктуу бир туура эмес нерселерди кылбаш үчүн пайдалуу нерселерди эмне кылып бериш, шарт түзүп бериш керек. Кээ бир аталар бар, мисалы, тиричиликке байланыштуу. Эртең менен балдар уктап атканда ишке кетет, кечинде балдар уктап атканда келет. Ошентип ана баягы кайсы бир агабыз айткандай, бир күнү дем алыш күнү балдарым жанында болоюнчу деп атайын калдым эле дейт. Күнү түнү тытынып иштечкен да. Анан кызым айтып атат мага дейт. Ата, бүгүн үйгө жатып кетиңизчи деп суранып атат дейт. Болбосо мен күндө жатам дейт. Жаман катуу тийди дейт. Коем балдарыма көңүл бурайынчы деп анан кайсы бир аалым айткандай, балдарыңарды жоготуп албагыла. Кандай жоготуп алуу десе, шакирттери сураса, аралашып, баарлашпай коюу, ошол жоготуп алуу дептир. Кайсы балаңыз эмне жегиси келет, эмне ичкиси келет, кандай кийингиси келет, келечекте кандай кесипти аркалагысы келет, келечекте элге кайсы кесиби менен, өнөрү менен пайдасын тийгизгиси келет. Ошолорду байкаш керек экен. Кээ бир балаңыз бар, мисалы, күчтүү бир хирург чыга турган. Аябай күчтүү, же травматолог чыгышы мүмкүн. Сиз аны апарып алып туруп багбанчылыкка, дыйканчылыкка окутпашыңыз керек. Же тескерисинче күчтүү бир багбан, дыйкан чыга турган балаңызды, же зоотехник жана мал чарба боюнча аны алып келип туруп, сиз хирургияга, же травматология, медицинага окутпашыңыз керек. Ушундай да. Ар бир бала эмнеге жөндөмдүү ушул жагына киргизип окутуш керек. Ошондой талим-тарбияны жана биз айткан китептерди ручка менен жазып алыңыз, сатып алып окуңуз. Адам окуган китебине жана жүргөн чөйрөсүнө жараша ой жүгүртөт экен. Окуган китебибизге, алган илимибизге жараша. Ошон үчүн көп кайсы кесип менен алексиз, ал айырмасы жок. Атага тиешелүү, энеге тиешелүү сонун китептер бар. Ошолордун баарын окушубуз керек. Жана жогоруда айткандай, тарыхый китептерди көп окушубуз керек. Ошондо эртең балдарыбызга бир нерсе айтып бере турган бололу, неберелерибизге бир нерсе айтып бере турган бололу. Азамат бул бала кыйын болот, акча көп тапкан бала болот деп эле бүгүнкү күндө ушундай болуп калбады. Анан натыйжада эртең Кудай анын бетин ары кылсын, төшөккө жатып алган күнүбүздө дагы
Sen кара, мен кара, мен эле карай берем, силер карабайсыңарбы деген нары бери ата-эне түрткүнчөк болуп калган учурлар да болуп калып атат. Акылдуу балдар эмне кылат экен? Бүгүнкү күндө мына дивандар толтура чыгып калды азыр. Кудай сактасын, андай кылбай эле койсун Кудайым. Даараткананы киргизеткенде унитаз ойго жайгаштырып, мебелде заказ берип, бейшеп кылат. Ордунан турбай калгандар бар да. Ошол жерде ачып, ошол жерде бейшеп кылып, тигини кайра жаап коет, дааратканасы жабылып калат мебели менен. Чык кетип. Сууну басып коет, секен агып кетип кала берет. Мына ушундай кылып шарт түзүп кызмат кылгандар бар. Ошондуктан өзүбүзгө шарт түзүү эмес, ата-энеге шарт түзүбүз керек экен. Биз ата-энебизге шарт түзүп алардын батасын ала турган болсок, бизге бала чакабыз шарт түзөт экен. Ушундай экен да. Келмегесек терметесек деп. Ошондуктан адептен, ыймандан, билимден кур калгандан Кудай сактасын. Балдар ушунчалык китеп сүйүп окуш керек. Койчу болсо дагы грамотный койчу болсун. Ушунчалык сабаттуу, билимдүү болсун. Эртеңки күнү балдарына кеп кеңеш бата бергенге дагы татыктуу болушубуз керек экен. Бата берет десе ана коо сөзү жаттап алган бата эмес. Жүрөктөн эмне чыгат ошол. Ошону айтыш керек. Ошол негизи бата.